Мына урматтуу замандаштар, биз бүгүн Баткен районуна караштуу Зардал айылына жол тартып баратабыз. Мына ушуга чейин автотранспорт келет экен. Мындан ары жол жок. Дагы бир 2 саат, 2,5 саат жөө басууга туура келет экен. Кыйкалаган төтө жол экен, адам араң басып өтүшү. Мына ушул жерде көрүп турасыздар, 4 машина токтоп турат. Мындан ары жол жок экен. Бул жерде өзлөрү тамашалап автовокзал деп коет экен. Машина ташташып, андан ары жөөгө түшөт экен. Баягы жол азабы, көр азабы дегендей бул жерге баягы эшек менен, ат менен өтөт экен. Бирок тилекке каршы бүгүн эшек дагы, ат да жок. Биз азыр жөө өтөбүз. Ушул жолду көптөн бери суранып жүрүшкөн экен элдер. Бирок майнап чыкпаптыр. Ушуга чейин жасалган эмес жол. Зарыл жумушум болбосо, Зардалыда эмне бар деп айтат экен элдер. Бизде болсо зарыл жумуш, ошон үчүн Зардалыга баратабыз. Өзүңүздөр билесиздер, 1999-жылы август айында чек-араны бузуп, куралдуу душмандар Зардалы айылына кирип, Зардал элдерин барымтага алган. Бул Баткен согушунун башталышы боюнча маалымат жылдын башынан келе баштаган. 1 майда кирет деген маалымат болду. Кийин июнда, кийин июлда. Чыны келгенде 28 июлда уже банд формированиянын боевиктери уже Баткен территориясына келди. 1 маалымат бизге Ошко августтун башында келип түштү. 20 боевик куралчан жүрөт Баткен районунун территориясында деп. Ошондо биздин опергруппа барды Баткенге, алар такташты, айтышты чынында ушу 20 киши курал жарагы менен жүрүшөт деп. 3 августта мен ошол убактагы башкармалыктын башчысы полковник Курбанов, Баткен райондук бөлүмчөсүнүн башчысы Дайырбек Бокоев Оштон чыгып кеттик. 5-нде эрте менен уже Баткенде болдук. Ал жерге биздин ошол убакта министрдин орун басары генерал-майор Верчагин, Халмурат Садиев, анан коргоо министрлигинен штабтын жетекчиси Жумагуловдор учуп барды. Алар менен чогуу Зардалыга бардык. Зардалыга баргандан кийин группа болуп туруп боевиктер менен сүйлөшүүгө бардык. Ошондо мен 1 жолу Юлдашев Абдувалини көрдүм. Аны дароо эле тааныдым. Ал өзүн Абдулазиз деп тааныштырды. Алардын негизги талабы болуп бизге коридор бергиле, биз Өзбекстанга өтүп туруп, Өзбекстанда Каримовдун режиминен өз ара эсеп кысабызды бүтүрөбүз деп айтышты. Мына урматтуу замандаштар, көптөн күткөн Зардал айылына кирип келе жатабыз. Арадан 20 жыл өтсө дагы Зардал айылында ошол русты өз көзү менен көргөн адамдар азыр дагы бар. Ошолор менен биз маяк куралы деп чечтик. Урматтуу аксакалдар, бул бизге тарыхта Баткен окуясы деп калып калды да. Мен ойлойм, бул Баткен окуясына 20 жыл эмес, Баткен согушуна 20 жыл болуш керек. Негизинде анткени биякта көптөгөн жоокерлер, көптөгөн жарандардын көзү өтүп кетти. Жалпы жолун алганда 75 жоокерибиз каза болуп, 600дөн ашык жоокерлер жарадар болду. Көпчүлүгү да айыкканда жок, ошо бойдон оорукчал болуп калды десек болот. Тагайбак мырза аксакал, сиз ушул жерде сиз баарын көрүп өзүңүз аягына чейин катышсыңыз. Сиз баштап берсеңиз. Июль айынын акыры эле ушул биз Зардал айылында бул жерде кышка ушу топоздорго, жылкыларга той даярдайт элек да. Ошону ооруп жыйнап жүрсөк, ушул 30 июль күнү биз эч кандай кабар жок эле жыйнап жүрсөк, көтөрмө деген жерде турсак, мына Коргон деген айылдан 3-4 аксагалдар өттү да. Кушкей Буркан деген, Мурат Ороз,
Курбанбек Орунбай деген. Бизден кабар албайсың, биздин акыбалыбыз өтө оор деди да. Мен ойлопмун, эми аксагалдардын бирөө жарым ооруп калган окшойт. Эмне болду десем, азыр 21 боевик келип 2 күн коргондо жатты деди. Бизден бир койду алып союп жешти, нанды жаптырып жешти деди. Бүгүн түнгү саат 2-де кайра жылуу сууга 25 километрден ал жылуу сууга карап. Ошо жылуу сууга кайра чыгып кеткенде аны бошонуп алып, бизди өткөрбөй турду эле. Бүгүн сага кабар берген келдик. Кушкей Буркан аксакал айтты, мага $100 акча берди деди. Буга шакар, чай немелерди алып кел деп мага берди деди. 4-4дө жөнөгөн болсом, сол аксакал менен түнгү саат 11лерде Баткенге бардым да, Ровдуга. Начальниктин кабинетине кирип отуруп, баягы биз айттык, ошо Зардалга 20 боевик кирди. Көрсө бул боевиктер июлдун 25-inde эле баягы 25 километрден аркада турган жылуусуга келген экендер да. 25-июльдабы? Июлда. Ол жерде барып киргендери киргизип, ошол жерден чыгарбай тура бергендер. Кийин анан бул 26-сы 27-леринде бул жака чыккандагын ошо келип жатып түнгү саат түнүдө анан бул мына Өскөн деген жигиттер ошол жерде жайып отурат эле. Ошолордун айылда 6 үй бүлөгө түндө келип баарын тургузуп, ошолорго 1-июлда жолуккандар буларга. Кечинде келген 21. Жайлы жашап аткан малды чукул эле келип, эмне кылышыбызды билбей калдык. Снайперлери бар, куралдуу, күчтүү куралдар менен. Коркпоңуздар, биз ушундай эле жашай бериңиздер. Бизге чай бериңиздер деди, чай берди аксакалдарыбыз. Анан мына келин кечек жаш балдар көрсөтпөңүздөр деди. Мында. Анан качабыз деп неме кылбаңыздар, жолдо атып салат, өзүбүз уруксат берсек кетип каласыздар деди. Анан ошо уруксат бергиче ошондо жүрүп. Боевиктердин келгендиги жөнүндө маалымат бергенден кийин 30 милиционер менен ушул жылуу сууга келсек, түнгү саат 3-тө. Түнгү саат 3-тө ушул жерде боевиктер келип, ушул жерде профилактория барды, немеде чай ичип түнгү саат 12-де чыгып кетишкен экен. Ошол менен биз анан бул жерде келип 30 милиционер менен ушул жерде калып кеттик. Себеби Зардалыны неме кылсак полный боевиктер келип ээлеп алган экен августтун 1-inde. Анан милиционер мында калды, мен бир тууган агам менен ошолор менен сүйлөшүп жүргүзөм да, ушул аралыгы Зардалга чейин 7 километр да. 7 километрге барып Зардалга барсам, Зардалдагы боевиктердин Коргон деген жерге өтүп кетишиптир. Анан Зардалында кечинде жатып, эртеси саар менен аксакалдарды алып сүйлөшөм деп Коргонго барсам, Коргондон 25 километр нары жылуу суу деген жерге кетип калышыптыр. Ошондон кайра Зардалга келип, бир баланы бул жака өткөргөнмүн милиционерге. Зардалга келе берсиндер, жылып кетиптир деп. 3-августта бардык биздин милиционерлер, ошол ички иштер бөлүм немелери, анан кийин куралдуу күчтөрдүн солдаттары вертолет менен Зардалга түшүшкөн. Сотрудниктеримен кошо вертолет менен Зардалы учуп барганбыз. Ошол жерде биз Зардалыда отурган аксакалдар чогуу отурган элек. Ошондо анан сунуш болуп калды. Тиги Зардалыга кирген жерде Коргон айылына ошол жерге блокпост койгонча. Ошондо мен жанагы райондун акими Маматалиев, ГРУнун начальниги Курманкул, Матенов, жана Коргоо министрлигинен Нурбек, фамилиясын азыр унутуп атам. Ошо төртөөбүз 4 атка минип, анан жана аскер солдаттарга жанагы ок дарыларын жүктөп, ошол жердеги ошо аттарга жана эшектерге жүктөп, биз ошол жака пост койгону жылдык. Биз алда кетип атканбыз, ат менен кетип атканда эле ошол жерде жолдон верхний жылуу суу деп коет. Ошол жерден бир мындай бурулуш бар экен ат жолдо. Биз бурулганда эле алар алдыбызда бир пулемет Калашникова менен бир сакалчан турган экен. Ар жагында да ошол жанында адамдар бар экен. Бурулуштан аркага кайттым да, анан солдат үстү жакты карасам, үстү жакта ошо гранатомет жана снайпер менен тигилер ошо буктурмада турган экен. Алар солдаттарды ок атуу, атпагыла деп балдардан сурадым да, анан артка кайткыла, чегингиле деп ошентип арткага кайтардык. Эгерде ал жерде бир ок чыкканда, ошо бардыгыбыз ошол жерде катуу атышуу болмок. Эшектер таап, солдаттар бүт курал жаракты жөнөтүп, Кайрат деген бир командир бар эле. Анан акимдерге 4 ат таап, Исай Токназар деген киши бар, жол баштап барса ошону кошуп берип, анан ошол жерде турабыз да бардыгыбыз. Булар кеттилер, эми бир жарым саатта эми Коргонго жетет да, мында биздин чак менен. Анан ошол жерде турса, бир жалгыз ат чаап келе жатат да. Чаң, ичте карабай келип анан биздин алдыбызга турса, Исай Токназар деген аксакал. Иш өлдү, болду, чатак болду деп эле анан аттан түшүп отуруп калды. Эмне болду десек,
немеге встречник келип келди да боекке. Коргондон нары өткөндөн кийин бир жылга бар, ошол жерде встречник келип. Бул киши аркасында экен дагы, олорду колун көтөрүп аттан түш дегенде бул киши атын кайтарып чаба бериптир да. Андан кийин биз ошол верхний жыл сууга алып кетишти. Анан кечинде аябай көп бастык. Кечинде келгенде бир жерге отургузду дагы. Бизди ороп турушту дагы. Анан ошо Байбектерден командир экен, полевой командир Абдулазиз келди дагы. Ал кыска эле сүйлөдү. Ушул силердин өкмөт бийлигиңерге биз бир сунуштарды айтабыз. Алар макул болсо болот, болбосо төртөөңөрдүн башыңарды алып туруп анан мешокко салып жөнөттүрөбүз деп кыска сүйлөп туруп анан бизди андан нары алып кетти. Верхний жыл сууга бизди алып барды. Эртең менен бир кичинекей лепешка берип койчу эле нан. Андан тышкары психологиялык дагы бизге мындай басым жасалды. Алып чыгып, алып кирген сайын эле биз ошол чынын айтканда коштошуп аттык. Кабар келди, Кошкей Бурхан деген Коргон айылынын абышкасы келип айтты, баягы 4 кишини алып кетти, Байбектер барымтага алышты деп айтты. Анан эртеси биз дагы мен Баткен роудунун башчысы Султанов Курманбек, Зардалын айыл башчысы Тагаев Акмырза болуп бардык. Туткундар 3-август күнү түшкөндөр. Биз 4 күнү сүйлөшүүгө бардык. 4 күнү барсак, алар айтты, силердин акимиңер баш болуп, ошол 4 адам ачка жатат, суу күшүп атат деди. Ошолорго бир кой ман кылып алып келесиңер деди. Анан бир койду ошол жерден айылдан сурап алдык да апарып, ошол жерде айтты, силер чече албайсыңар деди. Генералдарды айткыла, келип ошолор менен сүйлөшүп алам, бизге коридор керек деди, силер солдат алып келип жолубузду тосуп алдыңар деди. Ошондо биз келип штабка айтсак, булар барган жок, күнүгө биз өзүбүз барып турдук. Штабта кимге айттыңар? Штабта ал жерде штабтын начальниги Жумагулов деген турган, ол жерде Исмаил Исаков, Верчагин деген көп болгон, Садиев бардыгы эле болгон да бул жерде. Ошолорго айттык да. Булар кийин биз баргандан кийин бир келгенибизде пакет берген. Пакетти келип окуп көрсөк, ошондо жазыптыр да, $50,000, 25,000 кой, 30 кабун, 20 кап картошка, ушуларды берсеңер бошотобуз деп. Барып жолукканда тигил Байбектердин командири Юлдашев Абдували бизге айтты, силер эмне сүйлөшүүлөрдү алып баруудасыңар, ошол убакта солдаттарыңар алып келип койду. Бул туура эмес, или же согушка даярданып атасыңар биз менен, же сүйлөшүү маселеси менен чечесиңерби? Биз сүйлөшүү маселесин чечкенге аракет кылабыз. Ал тигил жерде солдаттардын келишин, ал маселени биз чечпейбиз, ага биздин полномочиябыз жок. Аны дагы тиги өзүбүздүн тийиштүү жетекчилерге барып айтабыз деп айттык. Анан 8 августта мен барбай калдым сүйлөшүүгө. 9 августта барганда уже акча гана деп сураганда мен айттым, акча боюнча мен кабарым жок деп. Биз $50,000 акча сураган элек деди. Ошондон мени алып калды. Акчаны алып келмей сайын сен ушул жерде каласың деп. 2 сутка бою кармаганда мен Юлдашев Абдувалини түшүндүрүп айттым. $200,000 бул биз үчүн чоң сумма, ошон үчүн сен $50,000 көнсөң деле болот деп. Анан булар сразу бардыгын алып келишти, койду да алып келишти, Баткен жактан долларды алып келишти, уун, картошка бардыгы келди дагы. Анан ошону жеткиришке мен Зардал көттү, мага добровольный балдардан 30 бала таап кел деди. Мен ушул жерге келип балдарды чогултуп, атешектер менен айткам да, ушундай кепилдик жок айтканга, бирок 4 жараңызды бошото алышыбыз керек. Ошого добровольный ыктыяры түрдө барышыңар керек десем, ошондо 30 бала чыкканда биз барабыз деп бардыгы. 30 бала чыккандан кийин биз Коргонго өттүк, атешектер менен. Ошондо бир бала бар эле, Матурам Искандар деген, мен ошого ачыгын айттым да. Биз эртең барабыз, бирок кайтышка кепилдик жок дедим. Ошон үчүн кетип атабыз десем, ондо кайтышка кепилдик жок болсо мен барбайм дедим, мен бала чакам бар деди. Мен ого барбайм деди. Барбасаң онда сенин ишиң дедим да, мен үйгө барып жатып, таңгамал туруп жөнөп жатсам, баягы бала атешегин алып келиптир да, Акмырзаба деп бакырып атат. Чыксам ошол. Кеттик биз. Мен кеч барбайм деп айттың го десем, айтты, мен сизге ошол сөздү айтып, таң атып жоктай алганым жок деди. Кечирип коюң деди. Генералдар чогулду да, бул 30 баладан көптүк кылат экен. Кайтышка эч кандай кепилдик болбосо, эми кайтабы, кайтпайбы эч кимибиз билбейбиз. Булардын баары барып калып кетип, алып кете турганбыз, биз ата-энеге, элге кантип жооп беребиз. 15 баланы тандагыла деди да. 15 баланы алып, анан кийин
ундарды жүктөп бүт атышекке. Койлорду айдап, картошкаларды жүктөп. Мен 3 адам Алдай Римарыч, Мадалов Акжол, мен болу долларды биз алдык даган, анан жөнөп бардык. Барсак ошо Кузулбулак деген жерде турушкан экен, 15тен ашык автомат жандар. Бизди колубуз көтөртүп түшүрдүлөр даган, отургузган, Алдай Римарыч экөөбүз отургузган, долларды берсек пакет менен алып кетет деп ойлодук да. Берсек айтты, долларды кармап туруп ошол Юлдаш Абдулаз дегени. Бир фальшивка чыкчы болсо экөөңүздүн башын ана жерде алабыз деди. Бир фальшивка. Отурабыз, долларды алып бирден эсептеп атат, карды бергенде. Арасынан долларды мында бүктөп туруп, мына ушундай сызып тиктегенде жан жок. Демал албайбыз. Ошол бир кылымга татып кетти ошо эсептеп бүткүчө. Анан мен кайра чыгып келди, болгон окуянын бүт баарын өзүбүздүн жетекчиликтерге айтып бердим. Алар баарын түшүнүштү. Анан 13 августта барымтада жаткан 4 кишини чыгарып келишти. Биз жана барымтага түшкөндөн кийин ошол мезгилдин ичинде ошол террористтердин жүрүм туруму жана бирине болгон мамилеси байкадык. Алар аябай дасыккан, машыгуусу күчтүү, мындай аскердик тартиби күчтүү, анан бүт экипировкасы бар. Мындай согушту көргөн жокейлер экенин түшүндүк да. Алардын бирине болгон мамилеси жана катуу тартиби бар экен. Ашыкча эч кимсе эчтеке сүйлөбөдү, только ошо командирдин айтканын кылып атышты да. Анан ошол мезгилдин ичинде бизди алып чыгып Тодода жумушка иштетип атышты. Ошо күндөрдүн биринде биздин үстүбүздөн бир самолеттор учуп өттү эле. Военный самолеттор учуп өткөндө ошондо Абдулазиз айтты, эгерде бир бомба чөп турган болсо, 4 адам тең ошол жерден башын алып салгыла деп ошол жерде буйрук берди. Биз эми баягы Кудайдан тилеп эле отурдук. Ошо самолеттор учуп кеткенден кийин алар кайра эле бизди алып барып ошо буктурмага кайра эметип таштын арасына отургузду. Чыгып аткан мезгилибизде биз бир жерге барып ылдый жакка түшүп кайра келесиңер деп эле айтты эле. Ал жерден чыгып келсек, ошол жерде баягы сүйлөшүп жүргүзгөн кишилер бар экен. Дара айыл өкмөтүнүн башчысы жана Ак мырзакелер бар экен. Ошол жерге баргандан кийин биз түшүндүк, что бизди алып чыгат экен деп. Андан биз алар менен кошо биз кайра ылдый түшүп келдик Орон айылына. Төрттөн бошотуп келдик, анан кийин аларды бортко салып Баткенге алып кетишти. Эртеси анан алар менен согуш болду кадимкидей эле. Вертолет, авиация менен бомбаланды. 2 күн ошондой болуп туруп, 3-күн күнү эле биз Зардалдан өтсөк, военныйлар огдарын жүктөп Баткенге жөнөп калыптыр кайра бардыгы. Вертолетко солдаттар салып буларанып кетип атат. Түшүнбөй анан турдук ошол жерде. Акыркы бир вертолет турат. Анан Исмаил Сакты сурасак, ошондо Шудман жакка кетиптир, ошол дүрүү менен воевтерин жүргөн көрөм деп. Кийин алып келди. Анан Тайлаков экөөбүздөн айтты, военлерде эң жаман жерибиз деди, бизди буйрук бергенден кийин чыгабыз деди. Биз азыр чыгып атабыз деди. Воевтер жүрөт, мен көзүмөн көрүп турам деди. Элиңер кароосуз кал деди. Силер баргыла дагы эми президентке, жогорку кеңешке, акимиңерге кат жазгыла деди. Генерал Исмаил Исакович ошол Коргон айылында вертолеттин площадкада бир жалгыз терек бар эле. Ошол жалгыз теректин жанына барып, биз войсканы алып түшүп кетсек азыр, биздин ордубузга душмандар келип жайгашып алат, айылдагы адамдарды заложник кылып алат деп олтуруп туруп, анан мени айтты Давай Матмусаев, мени менен министрди байланыштыр деди. Министр оборонадан суранды, ал кишиге түшүндүрдү дагы бир жолу. Бирок акырында көрсө бул приказ министр оборонаныкы эмес экен, бул приказды Аскар Акаевич берген экен. Генерал Субанов ошол жерден айтты, радиодон угулуп турду. Ашыкча сөздүн кереги жок, выполнять приказ. Приказ прибыть в пункт постоянной дислокации, оружие, боеприпасы сдать, письменно доложить. Ответственностьтун бүт баарын өзүнө алып, генерал Исмаил Исакович ошол убакта менин заместителим бар эле, майор Пратов Арстан, азыр чек ара кызматында службасын өтүп жүрөт. Ошол майор Пратов өз каалоосу менен, өзүнүн подразделениясы менен ошол күнү түнү калып кетти. Аны эртеси күнү саркы саат 9-да
эвакуация жасадық, алып кеттік 2 вертолет менен. Біз алып кеткенден кейін 1 саатқа жетіп жетпей душмандар келіп, өздерінің ақбайрағын Зардалы айылына иліп алышты. Ел менен анша 2 милиционер, айыл өкмөттүн замы, тайлағыш, мен 4-өз қалып кеттік та. Ушул жерге келіп хат жаздық біз, 4-өз отырып алып, ақсақалдарға шонда ақсақалдар қолды қойдырық. Тажаканан чонтойға салдаған арғы Шадыбек Қасыммен бұл жақты көрел деді, мен бір милиционермен бұл жаққа жөнедім. Анам мен жанымда милиционер атып атады, Ақмырза газетте қайтады. Сен шеріңнен башқа кімде автомат бар? Деп тұрсақ, ол ояқтар біздің жанымызға барған екен да. Сол жерде Формачан тұрғанда біздің адамдар манаяқтан қашты ұқсайды, өзбекшелеп бақырып қалды. Мен соға жөнедім де біздің солдаттар екен деп. Қашмаңлар, атауыз дегеннен кейін ояқтар екен қашсақ, біз милиция көзі атып қалдылар. Мен қачыған бір дуалдан ашып, баяғы кәмпірдің немесе қылдым, ол бұқты ошо тоғы қарап қашып, одан ата өргенен жатып алған екен. Өлді де оған шыққан емес та. Анан айыл басшыңар мен арғы милицияларды біз қармай алғанымыз жоқ. Аларды бізге қармап бересіңер дептір. Егер біреуің үйіңде жашыртып бақытшы болсаң, Сізді айтып өтеттілер. мен ауыр милиционер бар да, екеуізді. Егер бағып жашыртқан болсаңар, тарын бағала сендерменен башкача сүйлөшөбүз деген да. Ана мен сол түнде шығып, қачып, тоға барып, қамал тұрып қалғам. Түнгі саат 2-де барып, қамал үстіге шыға албайм, астыға шыға албайм. Астында оектерін сүйлөгөнү мага болуп турат. Көп да олар. Анан түнгі неме мен снайперім атауы деп қорқып атам. Еш тұрықта бір жерде 4 саат тұрған таң атқанша. Қимылдабай. Таң атқанда қарасам, жаңа біз өткен жолға кетіп ататтыр қатар сүйлөгөндөр мага болуп турат. Қолға түшкүчем же шығып кетем, же зоодон учуп өлөм дедим да. Сонан шығып кеттім. Шығып ошо зоодун кырынан мен Тажаканы өлүксө, жакына барып эл жай карайт деп утуруп карап кеттим да, ошол тоонун чокусуга чыккыча. Ошондо мен мындай жайылганын эсептедим да. Жайылганын эсептегенде ошо 60-тан ашып эсенин жогот мен басып жүргөнүнө, мына машина жолдон Орумзанга жөнөгөндөр бул Зардалын ичи толтура, ол даңгын ичиге блокпостко кирдилер. Мен мындай басканын өз көзүмө эсептеген ошончо болгон. Баягы 21, 15 деп жүрбөйлөр, ол 21 биринчи келген, экинчи келгенде мен эсептегеним 60, анан да көп. Бирок алар киргенден кийин Тажикстандан баягы тажиктердин боектери кирген. Олар бир 600дөн ашкан кирген. Олар ушу Зардалыны Кала Махмуттан баштап буягыны мына немеге чейин ээлешкен. Сырт Хайдарканга чейин. Шу зонан шундайынча басып алган да шундайынча. Эч ким биздикке кире албай калгандар. Ошондо Тажи Тайлакыч менен Шадыбек Касым бул жакка карап кетишкен. Булар барганда баягы мындай бетме-бет келишкен. Шадыбек Касыман 2 магазин ога да болчу атышкан, Тажи Тайлакыч жанында турган. Мында качканда о кишини ошол жерде аткандар. Мунан кармап алгандар дагы колуну байлап аны алып келип, мында алып келгендер кеч мында штабта алып жатып туруп, эртеси Коргонго алып өткөндөр булар. Коргонго алып өтүп анан ортого алгандар да автомат менен ортого алып, сен мына кызматың бүттү, бүгүнөн баштап бизге кызмат кыласың деген да. Дегенде баягы бала Шадыбек Касым айттыр да, мен силерге окшогон канкорлорго мен кызмат кылбайм деген да. Мен ант ичкемин деген. Мен мекениме кызмат кылам деген да. Дегенден кийин бут колун байлап туруп, ошол жерде сойгондор Коргондо. Союп Коргонду буягыда жардын башка алып келип учкура таштап коюшкан экен. Кийин 3-4 сааттан кийин автоматчандардын бири ошол жерге барганда өлдү экен деп барып боектердин бири барса, кан аралашып бут тээп жаткан болгон да. Аны автомат менен атып өлтүрүп ошол жерде куш кеп буркан деген аксакал бар. Ошол мага айтып берди эле. Өтө кыйын кишкен бизге баш ий берди, сойсагам өлгөн эмес. Өлбөй жаткан экен, мен барып атып өлтүрүп коюм деп ошого айткан да. Эми тарых баары ордуга келтирсе керек, муну кыргыз элинин баатыры деген аны бериш керек да буга. Сөөгү табылдыбы? Биздин солдаттар октябрдын 13-үндө Зардалга киришкен. Ошондон Зардалдан чыгарышкан кууп боектерди. Андан кийин биз ошондо барып, Шадыбек Касымдын сөөгүн 2 айдан кийин ошол көмгөн жерден таап алганбыз да. Таап алган Баткенге алып кеткенбиз. 18-август күнү кечке маал Мундуз деген бала бир шериги менен Зардалдан качып келген экен. Зардалыны келип боектер курчап алды деп бизге кабар берди. Ошол күнү түнү менен ушул жерде уктабай отурдук. Эл дүрбөлөң болуп, бардыгы коркуп. Ушул жерге келип элдер дагы ушул үйлөрдө топтолуп калды. Анан эртеси таң аткандан кийин эрте менен саат 8дер чамасында бир автобус солдатты полковник Ашырбек Бакаев деген адам жетектеп келип, наркы Сарталанын нар жагы Эгиз тала деп коебуз, Эгиз талага барып
солдаттарын ошол жерге жайлап, анан берги 6-жылга месторождение иштеп аткан япондордун немесиге келип туруп ошолордун баягы аппараты менен мына жогору жак менен байланышып доложить этти Бакаев дагынчы. Кечке маал көрбөй калган экен, генерал Шамкеев келген экен. Анан караң киргенден кийин мына жактан дагы боектер келген экен, дагы мына Кудайыркан коргонуга келип уже байкаштырып, караң киргенден кийин ошол учурдагы айыл башчы Абдырашид ака, фельдшер, анан баягы тез жардам шофёру Ашим үчөө түндө мына жерге баягы телефонго дагы связга келишет, дагы байланышып ылдый жак менен. Кайтып машинеге барганда баягылар машиненин жанында болгон, куралчан. Анан экөө баягы үчөөнү алып калгандагы андай бир калыс жерге алып чыгып кармап отурган, калганы баягы тез жардам унаасыны өздөрү минип алышып, анан туура ушул жол менен 6-жылганын астыга барып машинени ошол жерге коюп коюп, анан жагы жөө чыгып барышып, жөө чыккандан кийин ал жерде 2 солдат болгон, баягы связь балдар, татар балдар. Чыгып анан булар атышпай эле урушат экен да. Баягы солдат анан 3-4 тасын уруп ташагандан кийин анан мылтык менен атып ташайт экендер, автомат менен. Августтун 20-ларда ошол чамасында 20-лардан кийин ошол биздин ички иштер министрлигинин миссионер келген, мында ошол командир ошондо министр Шамбеков өз баш болуп, Бакаев менен бирге келишкенде ушул жерге жайгашканда бүт РБУларды ошол чукурлар турбайбы, ошолорго орнотушкан пушкаларды бул жерге кеч ошол күндөрү 3-4 ВМПлар келген ушул жерге. Анан мындан окоплор казып, мына көрүп турасыздар. 20 жылдан эме болуп калыптыр. Ушул жерде жатышканда, ошондо ошол күнү кечинде ушу саат Шамкей бул жерге келген дагы, бул жерде солдаттар жайгаштырып коюп туруп, кийин аны япондорго ошол жака барып жатып келем деп туруп, өзүнүн телекранттен алып туруп ошол жака кеткен экен да түндө. Ошол көрүнүп турган үйлөргө барганда сүйлөшүп анан ушул жерде калган экен да. Анан ошо калган мезгилде түндө анан боектер келип туруп бул жерден булар кармаган да, мында кармаганда Шамкеевдин связис баласы бар экен, Рашид деген, фамилиясы эсимде жок. Ал бала өтө спортивный бала экен да, боектердин 3-4-өн уруп таштаган да. Уруп таштагандан кийин булар күчтөрү жетпей анан автоматпен атып ташташкан. Атып кармаган. Кийин бул жерде кыргыздан партиялашты, анан ошондо балдарга өтө күчтүү бала экен, күчү жетпей атып таштадык деп айтыштылар да, ошо балдарга. Сиз айтсаңыз, бул жана Шамкеев келердин астында бул геологдор өздөрү чогулуп кетебиз деп аткан турбайбы? Ушундайбы? Ошол мезгилде булар жөнөбүз деп турган мезгил экен, бул элдин айтышына караганда да. Анан биздин солдаттар полный куралдар менен, ВМПлар менен, ракетный установкалар менен канча солдат бул жерге жайгашкандан кийин эми бүгүн жатып, эртең эми кетелим, коргой турган адамдар келди, кооптуу болбойт деп ошол күн калып кеткен экен дагы, ошондо Каргашка жолугушта да. Демек бул жерден бул партиянын баягы геолог партиянын кээ бир иштерине тийген эмес экен да. Мундагы иштеген геолог немелер жумушчуларга эч кимге тийген эмес. Мен генерал Шамкеевти көргөнмүн. Ал кишини өзүм издеп барып, япондордун жашаган жеринен көрүп, генерал менен жанында ал кишинин сакчысы жана 2 японец болгон. Ал кишини көргөндөн кийин айттым, 20-дай душман биздин жаныбызда турат, сак болуңуз деп. Ал хорошо, информацияңа рахмат, бара бер, өзүңдүн жумушуңду жасай бер деди. Мен андан кийин кетип калдым. Бул информацияны кайдан алдыңыз? Менин өзүмдүн разведкам, начальник разведки доложил. Батальондо разведчиктерим бар эле, ошолордун бириси мага лично доложить эткен. Ошол августта ошол Шамкеевди колго түшүргөн мезгилде мунун жанында Торос көпүрө болчу, ошол Торос көпүрөнү боектер өзү жардып таштаган. Бул единственный көпүрө да, бул мына Зардалы өрөөнү өтө турган. Ошондо мына айылдардагы эл ошо коголаң болгондо, согуш башталгандан кийин булар баардыгы качып чыгып кетишкен. Мында эсептелип 5-10 та каарылар калган, айылдын чанча-мынча. Калганда баары чыгып кеткен. Ушул боектер ушул айылдарды бул Жаңырык, мына Кайыңды, Ташкоргон айылдан толук ээлеп, мына тоолордун башыга чыгып алышкандагы алар. Ошол күндү согушта булар ошол жерден ушул позицияны ээлеп турганда, бул жерде Шамкеевдин армиясы бул жерге жайгашып калганын себеби бул мосту жарып таштагандан кийин бул техника, ВМПлар баардыгы Зардалы өрөөнүгө өтө албай, анан ушул жерге жайгашып, ушул жерде таң атканча ушул жерде согуш болгон да.
Анан ошол жердеги япондорду котормочусун кошуп, генерал Шамкеевди кошуп, ошо япондордун өздөрүнүн жип машиналарга отургузуп алып, анан кайра келип туруп баягы эки биздин айыл башчыларды залогко алып калган экөөнү дагы өздөрүнүн парол менен чакырып туруп, анан биздин айыл башчылар калып кетет экен. Ушул жол менен алып барып туруп, мына ошол көлдөн түшкөн жолгочо барып туруп, жиптерди ошол жерге ташап туруп, анан жөө ашырып Кожешкенге алып кетип калышкан экен да. Террористтердин бизге өтүү боюнча суроо берип атпайсызбы? Биздин ведомство ошондо билгенби, билген эмеспи деп. Мен айтып коюм келет, 1997-жылы мындан 2 жыл мурун бизге маалымат келген. Анын үстүнө Тажикстанда бийликтери ошол террористтерди өздөрүнүн территориясынан чыгып кетүү боюнча алардан талап койгондуктан байланыштуу. Ошол маалда эле алардын ошо планированиясы болгон экен. Андан тышкары 1999-жылы биз жаз маалында биз оперативдик чараларды көрүп, жерге талдын ошо геолога базасы деген жерде алар жайгашкан экен, ошо ислам кыймылы. Ошолордун өзүнөн биз маалымат алганбыз, что жакынкы арада алар через Зардалы аркылуу ошо Баткен районун Өзбекстанга өтөбүз деген өздөрүнүн пландары бар экендигин биз билгенбиз. Баткен менен Тажикстандын территориясында экөөнүн чектешкен жердеги перевалдарды ошолор полностью биз изучение кылып, биздин райделдин балдары менен ошол жерде канча перевал бар экен, канча деңиз деңгээлине бийиктик деген ошолордон бери баардыгын биз изучать этип, картасын составить этип, анан мен жетекчиликке ошол перевалдарга блокпостторду коюу боюнча сунуш менен информация бергенбиз. Баткен райондук бөлүмчөсүнүн начальниги эмнеге бул кичинекей нерсени чоң кылып айтып атат, чуу көтөрүп атат деп кайра бизге ошондой түшүнбөстүк болгон. Ошол ойдон эле биз жөнөткөн жанагы сунуштарыбыз, ошолордун баардыгы эле эч кандай реакциясы жок, алып кеткен. Жогорку кеңештин депутатынын мыйзамына байланыштуу жылына ар 2-3 айда биз шайлоочуларга жолугушубуз керек эле. Анан кадимкидей эле Кара Суу районуна барып, 30 айыл өкмөтүндө жолугуп атсам эл айтып калды. Иштегениңи билебиз, рахмат дейт. Бирок согушту угуп атабыз дейт. Барып согушту бүтүрүп келсе наказ деп калды. Түз Акаевге кир деп. Түз Акаевге кире албайм да. Анан 28 августта жолугушуулар токтотуп, 29 августта кайтып келдим. Аялымда как раз могу төрөт үйүнө жата турган убакыт болуп калып турган, жаткырдым. Эртемнен ушу уул төрөлү деген уктум. Бирок ал көңүл бурбай, элдин айтканын кылып туруп, кат жаздым. Урматтуу Аскар Акаевич, мени мусулман, депутат, укук коргоочу катарында, дипломат катарында, депутат катарында жөнөтүңүз. Эгерде алар мусулман болсо, мен сүйлөшүп келем. Мусулман болбосо, анда айласы жок деп туруп жазсам, 30 августта кетти катым. Анан кийин 15 сентябрда Болот Жанузаков чакырып калды. Бул коопсуздуктун катчысы. Ошол айтып калды. Ушул кабарга, силердин кабар агенттигиңерге ошол Зубайыр ибн Абдрахим, бул саясий кеңештин төрагасы экен, Ислам өзбек аракетинин. Ошол чалып атат. Анан ортого эки адамды салсак, сүйлөшпөй койду. Алар менен сүйлөшпөйм деп, сиз сүйлөшүп көрүңүзчү дейт. Кабар агентствосуна. Ушул жерден телефонду алсам, сиз жөнүндө сүйлөштүрдүк. Батыштанда дейт, чыгыштан да сиз менен сүйлөшсөк болот экен дейт. Анан ушул жерде кабарда мына 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 сентябрда бир жума сүйлөшүүлөр ушул жерден болду. Силердин түз тиешиңер бар. Баткен согушунун тынчтыгы боюнча, барымталарды бошотуу боюнча түз тиешиңер бар. Кабар агентствосу мына. Силер кире беришиңер. Мына бүт пресс-конференция берип атканыбыз, барымта ким бошотуп келсек, мына берип аттык. Мына бошотуп келдик деп. Бул жерде мына япондордон башка бары бар. Только Шамкеев генерал чакырып алдык. Ошентип кабардан башталып пресс-конференциянын эсептеси кабар менен бүттү. Эгер силерге чалбаса, Ислам өзбек аракетинин саясий кеңешинин төрагасы Зубайыр ибн Абдрахим чалбаса, сүйлөшүүлөр болбойт эле. Кудай билет, канча биздин жигиттер өлүп кетет эле согушта. Анан күнүнө ошо сүйлөшкөнүмө өзбекчеден орус тилине котором, Аскар Акаевга киребиз. Болот Жанузактан тапшырма алабыз. Бир жолу ушу 20 сентябрда айтып калды, булар кабарга звонок этип, Зубайыр ибн Абдрахим. Сиз дейт, бул жакта болду дейт, эми келип сүйлөшүшүңүз керек дейт. Бизге Өзбекстанга коридор бересиңер, болбосо согушту уланта беребиз, анан барымтага туткун калганда баарын өлтүрөбүз дейт. Койлантып эле десек, анда келе дейт. Анан кайга келели десек, Афганистандын Лугар деген провинциясына дейт. Анан орусча которуп туруп Аскар Акаевге киргиздик. Айтып калды, эгерде сиз менен бирдеке болсо, коксон аякта эми кудай билет эмне болот.
эми кокустан трагедия болуп кетсе, өлтүрүп койса дейт, апаңыз алды кантип жооп берем дейт. Сиз барып апаңызды сурап келиңиз, атаңыз жок экен, апаңызды сурап келиңиз дейт. Айылга апама чалайын десем, апамды жүрөгүнө уртуп коем дейт, жүрөгү оорукчан. Эмне кылышты билбей, эртеси келип 21 сентябрда Аскар Акаевге калп айттым. Урматтуу президент мырза, апамдын уруксатын алдым дедим. Анда дейт, кабар бериңиз дейт, кайра бияка келдим, кабар агентствосуна. Бул жактан кабар бердим Афганистанга. Болду, мен келем деп. Бирок ага чейин Аскар Акаев айтты. Лугар эмес, Кабул деп айтыңыз деп туруп. Ага чейин ал араб өлкөлөрдө айтып көрүңүз, Пакистанда айтып көрүңүз дейт, Тажикстанда айтып көрүңүз дейт. Айтсам, бирден мамлекеттик болбой койчу. Ушак эле келесиз деди. Акыры айттым, Лугар эмес, Кабулга барам деп туруп. Анан Дубайга келгенде, Дубайда бизде Кыргызстандын генерал консулу Муратбек Акылбек тосуп алды. Анан кийин бул 21 сентябрь түштөн кийин бир мейманканага жайгаштырды. Эртең менен турсак, мейманкананын эшигинин астында, биздин комнатабыз астында бир кагаз жатат, кат жатат. Өзбек тилинде факс менен жазыптыр. Бул жактан көчүп кеткиле, силер артыңардан аңдыгандар көп экен, биз сүйлөшө албайбыз деп туруп. Анан генералдын консул чакырып алып, Акылбек дедим. Башка гостиницага отур десем, Абу Даби деген шаарга отурду, ошол жерде мейманканада. Эртеси аяка кат келди, тез шуна кирип барасыңар деп туруп. 24 сентябрь күнү уже келгенибизде 3 күн болгондон кийин мени алып барды Талибан элчисине. Сүйлөшпөйт. Мына сүрөтү. Мына. Ушул Талибан элчиси Араб Эмиратта. Андай десек де болбойт, бундай десек болбойт. Эч мойын албай койду. Бизде ислам өзбек аракети жок. Ким айтты сизге дейт. Акыры анан намаз убакыты болгондон кийин айттым, элчи мырза дедим. Келиңиз намаз окуйлу десем, пешим намаз окуп калды. Таң калып мен карап койдон кийин кирип өз имамдыкка турду. Жардамчы мына Темиров Нуриддин экөөбүз жамаатка туруп намаз окусак, жүрөгү жийип калды. Анан чыккандан кийин айтып калды. Кечирип койсуңар дейт. А кыргыздардын баары сиздейби дейт. Баары ушундай 5 мал намаз окуйт. Ооба деп. Озман чыйып кетти. Ишти бүтүрүш керек да. Анда дейт биз кыргыздар менен достошобуз дейт. Анан дипломат катарында сөз улантыш керек да. Анан мен да айтып калдым. Кечирип койсуз дедим. А талибандардын баары сиздей. Ушундай 2-3 тилди билеби? Анан ушундай интеллигенттүү, маданияттуу десем, ооба деп калды. Анда биз да Кыргызстан силер менен достошобуз деп калдым. Ошондон кийин жүрөгү жийип айтып калды. Эч кимге айтпагыла дейт. Ислам өзбек аракети бизде дейт. Биз жардам берип атабыз дейт. Анан эртең дейт, саат 10-го Дубайдын аэропортуна келесиз. Визанын кереги жок сизге дейт. Секретине киресиз дейт. Ошон үчүн паспортуңузга кереги жок дейт. Билетине кереги жок дейт. Сизге биздин адамдарыбыз келет дейт. Эртең менен 25 сентябрда эртең менен аэропортко барсак, ошо Акылбек Муратбеков, биздин консул, менин жардамчым Темиров Нуриддин, өзүм бир малда сакалы мал жерге чейин келип калышты адамдар. Турсунбай Бакир оглу дейт. Сизби дейт. Ооба десем, жүрүңүз дейт. Учакка алып кирип кетти самолетко. Экинчи катар отургузуп койду. Анан самолет учуп кетип атып, анан бир малды карасам, самолет ылдый учуп атып, 2 тонна ортосу учуп кетип атат. Жүрөм түшүп кетти. Айттым, Нуриддин дедим, жардамчыма, сурачы дедим. Азыр бир таш-пашка тип кетип, жарылып кетти десем, 3 министрден сурады. Ушу биздин конок сурап атат десе, 3 министр күлүп, талибандар айтып атпайбы? Айтып коюңуз дейт, бул коногубузга дейт. Эгерде кичине ылдый өйдө көтөрүлсөк дейт, биз түндүк альянс менен согушуп атабыз дейт. Ахматчы Масуддун ракеталары бизди согуп салат дейт. Болду дедим, түшүндүм, анда ушуну учуп кетерин дедим. Анан самолеттен түштүк. Түшсөк, ал жакта күйгөн СССРдин самолеттери бар экен, мында танкалар бар экен. Ушул Кабул аэропортунун жанында. Анан сурадым, буларды алып койбойсуңарбы десем, убактыбыз жок дейт, согушуп атабыз дейт. Баш сөзүм айтканда, Совет Союзунан калган самолет, танка, бүт машина турат экен. Ошондо кабар агенттигинин директору Табалдиев Кубан Абдимановичтин буйругу менен кабар агенттигинин кабарчылары Турат Акимов жана Камил Токторов ушул жолду басып Зардалга киришкен болгон окуяны чагылдырыш үчүн. Бул Баткен согушу ошол учурда биринчи жолу Такыр Юлдаш башкарган Жумой Наманганы жетектеген топтор кол салганда, куралчан топтор. Ошондо биринчи жолу бизге кабар агенттигинин башкы директору Табалдиевке чыккан. Кубан Абдиманович биздин кыргыз бийликтерине жеткирген. Кийинки күнү Турсунбай Бакир уулу, Жанузаковдор болуп бул ишти алып барды. Бул августтун башталышы болчу, бир 5-теринде болсо керек. Биз ошол жерде аскер журналист катары Деңгей власть гезитинин башкы редактору Турат Акимов экөөбүз ошол жакта жүрдүк. Анткени Кубан Абдиманович мага айтты, жетекчибиз, Туратты апарып жайгаштыр деди, мен алып барып түштүк бөлүмдө болчумун, жетекчи, мен алып барып Баткенге аны жайгаштырдым. Турат ал жактан турду, биз ушу япондар чыккыча биз ошол жерде болдук. Сүйлөшүүлөр негизинде катуу сүйлөшүүлөр болду. Ислам өзбек аракетинин эң чоңу амири Тахир Юлдаш келди. Ал менен ушул 26 сентябрдан баштап 4 октябрга чейин сүйлөштүк. Мен биринчи туура эмес башталыпмын, Аскар Акаев сөзү менен кетип
Алар қоқсыз баштаппын да. Егерде Қырғызстандан шықпасаңар, бізге Америка жардам беріп атат, Россия жардам беріп атат, даже кичинекей Армения бір учақ берді, аскер учақ берді деп, сілерді талқылайсыз десем, мені қарап тұрып, не біз қорқытасыз дейді. Мына көз отырады, даже жақырақ отырасыз, ортамызда құралдар тұрады. Не мені қорқытасыз дейді. Біз өлеміз, бешке кетеміз дейді. Өлімде сілер қорқосыңар дейді. Сіз қорқосыз, Ақаев, кім дейді, Өзбекстан президенті Каримов қорқады дейді. Біз қорқпаймыз дейді. Өлеміз, бешке кетеміз дейді. Анан переговор бүтті бірінші күндікі. Маңайым жоқ. Анан жақшы ма жардамчы мал болған екен, Нуридин Тажикбал айтып қалды. Ажеке дейді. Сіз бұларды башқа сөзмен жығыңыз дейді. Қандай десем, бұлар мұсылман болса, Құранға баш еді. Құранмен сөйлесіңіз дейді. Осында көрөбүз дейді. Мұсылман болса, көзіміз мұздап салады дейді. Ертесі сөйлешілерді анан кейін айттым. Кешіріп қойсы дедім. Сіз айтып отырсыз, соғышабыз, шейіт болып кетеміз, жаннатқа кетеміз, беш кетеміз деп отырсыңар. Кешіріп қойсыңар дедім. Сіздер болыпты өзбек мұсылмансыңар десем, мұсылманбыз дейді. Біз де қырғыздан мұсылманбыз дедім. Қантып мұсылманды өлтірсе, бешке кіреді дедім. Сөз таппай қалды. Намаз оқыдық, ачусыз келіп кетіп қалды. Ертесі келді, тура айтыпсыз дейді. Ана айтып қалды. Сіздер Грузияда болып ойсыңар дейді. Қандай Грузияда болып ойсам, Грузияда чечендерді жамандап дейді, террористерді қолдап ойсы деп, Россияға жақсы көрініп дейді. Өздері болса дейді, чечендердің оқ жеген жарадаларын барын дарылап дейді. Қайтарып беріп отады Чеченстанға. Еще өзінің жерісінің шекарасынан дейді. Азық түлік өткөріп атады дейді. Ақша өткөріп атады дейді. Анан байыштерді өткөріп атады дейді. Сөзімде тілінде дейді. Жамандай террористер дейді. Сілерді бізді жамандай бергіле, бірақ жарадаларыңызға жардам бергіле, азық түлікмен жардам бергіле, анан Өзбекстанға өткөріп сағыла дейді. Анан ойланып тұрып, ертесі келгенде қайра Құранға салдым да. Кешіріп қойсын дедім, Тахиржан дедім. Сіз айтып отырсыз, коридор беріңіз, біз Ислам Каримовті өлтіріп, сізге тиюбейсіз қырғыздарға деп. Құрандан тауып беріңізші дедім, шында аят бар дедім. Мен үйіме кіргізсем сізді, сіз мені қоңшымы дуалдан ашып тұрып өлтіресіз дедім. Анан кейін бұяқта сіз жақсы іш қылып аласыз, мен бұл жаманат туып қалам. Бар ошында Құранда десем, қайра ачысы келіп намаз оқып кетті, ертесі келді. Кешінде уламалар кеңешін чоғылттым дейді, андай нәрсе жоқ екен дейді. Көрдіңіз бе дедім. Сіз азыр мұсылман болып тұрып, мені мұсылманды тура емес имансыз нәрсеге түртіп отырсыз дедім. Бұл Құдайға да жақпайды дедім бұны. Анан айтсам, уже ачысы келіп, қандай сөйлешелі дейді. Мен айттым, сілердің де адамдарға барынта түшкен, барын қайтарайлы дедім, тұтқына түшкен бізге дедім. Сілерді қайтарылы, япондарды, қырғыздарды дедім. Қырғызстаннан шығып кеткелі деп. Анан қаланды көрөбүз дедім. Біз сілерді жамандабайбыз дедім. Сілерді Өзбекстанда мәселеңер бар екен, сілерге Ислам Каримов керек екен. Қырғызстаннан коридор сұрап отырсыздар. Коридор бере албайбыз. Ошондой жакшы маны сүйлөшөлү дедим. Мусулман катарында деп. Анан сүйлөшүлөр жүрдү. Анан 2 октябрда эртең менен спутник телефон бар екен. Менин жанымда Тажикстандан Кыргызстанга өткөн алардын аскер башчысы Жумабай Намангани телефон чалды, айтып калды. Командан дейт, Жумабай Намангани дейт, сизге дейт, мына азыр Хажеке кетебиз дейт, Хажеке барат дейт, 2 хатты берет дейт. Турсунбай Бакирлов музакара сүйлөшүп бүттү deyт. Кыргызстандан чыгып кетергиле деп. Анан 2 октябрда Кыргызстандан чыгып кетип атканда Өзбекстандын аскер учактары жана бомба таштаптыр. Анан кайра келип атпай, кол бутунан байлады, мен кол бутунан байлап атпай, азыр соёбуз дейт. Таң калдым, азыр сүйлөшүп бүттү эле го. Айтым, кечирип койсуң, не болуп кетти десем, сизди дейт атайын Кыргызстандын президенти жөнөтүптүр. Сиз бизди алаксытып атасыз, ал жерде биздин балдарыбыз үстүнө бомба түшүп атат дейт. Тоба алдым деп, bizde жоқ военный самолеттер dedim. Bizde asker samolotlar вообще жоқ dedim. 91-жылы Россия алып кеткен dedim. 12 самолет бар эле dedim. Анан кийин бергиле dedim, телефонун ардым. Мына Аскар Акаевди приемный звонок еттим. Айттым, приемный звонок кылсам, кыз алды. Мени президент менен байланыштырып коелайчы, ушуну болуп атат десем, президент үйүнө кетип калган дейт. Мен биякта өлтүрүп коюшат десем, үйдө телефон бере албайбыз деп калды. Анан не кылышты билбей, анан кийин министр Ашыркуловго чалдым. Анда коопсуздук министрле. Миске дедим. Эми сүйлөшүүлөр бүтү деп силерге эртең менен айттым эле. Азыр болсо бомба таштап атыптыр. Мен билем биздики эмес. Токтоткула десем, министр Ашыркулов айтып калды. Кечирип коесуз Туке дейт. Бул биздин самолеттер эмес, Өзбекстан самолеттери дейт. Алар биз токтото албайбыз, күчүбүз жетпейт дейт. Анда мен өлтүрүп кой десем, билбейм, мектеп качып чыгыңыз дейт. Иә. Угатат да жанында да спутник телефон. Мени өлтүрөсүз деп турушат да. Анан айтып, эртеп качып чык дейт. Азыр бу жакта мен ичинен Ислам Өзбек аракети кайтарып атса, сыртынан Талибан кайтарып атса, Кабулдан 25 километр ары түндүк алиясы менен согушпаса Талибан. Мен качам дедим. Билбейм деп телефонду коюп койду. Анан жакшы оюма компьютерде иштеп, Япония элчисинин визит карточкасы бар, Япон журналисттеринин карточкасы бар. Анткени алар айтканда, япондор боштокондо бизге сүйүнчүлөсүңөр деп. Япон элчисине звонок кылдым. Айтып койдум, мен өлсөм Кыргызстан үчүн өлөм дедим. Аслен 4 япон жараныңар эмне үчүн өлөт десем, ойлонуп калдым. Мен ушубуз керек дейт. Кыргызстанды кулак салып айткан дедим. Тополон кылып Өзбекстандын жана бомбардировкасы токтоткула. Бомба таштабасын Өзбекстан самолеттери деп. Анан CNHK жана башка силердин коллегаңар журналисттерге чалдым. Аларды күтүп атат да япондор жөнүндө кабарды.
Япондормен барып сүйлөшкөндө кабар берем силерге дедим. Бирок агачына өлтүрүп коюшат. Тополоңгула десем, тополоң кетти, анан Өзбекстан токтотту. Военный бомбардировканы. Анан кийин мени сен мага тирүү калтырышты. Анан эле 4 октябрда аэропортко алып барышты. Кыргызстанда жана биздин президент эч кимге айтпагыла, бул жашырын миссия мамлекет сыр деп туруп, ОБСнин делегациясы келсе, оозунан чыгып кетиптир. Кандай ушул туткундагылардын маселеси кандай чечилип атса, кычырат болбогула. Мен өз адамым Афганистанда жүрөт. Турсунбай Бакиров, боштотуп келет барын деп айтыптыр да. Ошондон кийин буларга кабар келбейби? Анан кийин Афганистандын Талибан жетекчилиги ачуусу келип, биз силерди жашырын түрдө киргизсек, эмне үчүн президентиңер айтып коет, бизде террористтер бар деп туруп. Өлтүрөбүз деп калганда мени алып кетишти кайра жашырып. Анан айтып калышты, бул мисилер мен тарап болуп түшүнөбүз дейт сизди дейт. Баары мени колдошуп аякта. Анда дейт, сиз азыр учпайсыз дейт 4 октябрда. 6 октябрда жүк ташуучу самолет учат, Боинг дейт. 6 октябрда мени жардамчы экөөбүздү жүк ташуучу Боинг отургузуп коюшту. Анан Дубайга түшүп келип атсак эле жардамчым айтып калды. Ажеке караңыз дейт. Тажикстан аба жолдору турат дейт. Сразу учуп кетели дейт. Анан түшкөндө эле бизди Муратбеков Акылбек тосуп алды, биздин ген консул. Акчаны паспортто бердим, Акылбек дедим. Срочно Тажикстанга билет алма, самолет турат деп. Анан биз Хайт районунда бир өзүнчө жана передвижной электростанция бар экен, ток чыгаратын. Ошол жерде бир үй бар экен, бүт мажахеттер ошол жерде экен. Ичкери киргизгенден кийин анан Жума менен Амга менен сүйлөштүк. Ал айтып калды. Ажеке дейт. Кайсы катты берди? Бериңизчи, бир катты бердим, окуду. Дагы бир кат бар экен дейт. Экинчи катты бердим, анда окуду. Анан Жылы суу деген жерге келдик. Жылы сууда кыргызча аты бар экен. Анан мага айтып калды. Жума менен Мангани, сиз ушул жерде күтүп туруңуз дейт. Мен азыр алып келем үчөөнү дейт. Катты үчөөнү бошоткула деп жазыптыр дейт. Анан Жумабай дедим, жаш болсоңуз аке дейин дедим. Жумабай аке дедим. Үчөөнү Тахир Улдаш берип атат Афганистандан. Эми бир айдан бери жүрөм. Сиз болсо экөөнү кошуп бериңиз, акыңыз бар экен десем, мени карап туруп, ойлонуп көрөйүнчү дейт. Анан мага бирөөнү кайтартып койду, бир часовойду, куралчанды. Өзүм машинага отуруп кеттим, мен саатты карап койдум. Аха дедим. Барып Кыргызстанга барасам, менен коопсуздук министри сурайт. Канча аралыкта алып келди барымталар деп. Анан шегалдыра саатты карап койдум. Анан кетти Жума менен Мангани машина минип алып. Жанымда жана кыргыз куралчан турат бала. Анан бир 10-15 турду бири-бирибизге карап. Айттым, кыргызсызбы десем, чөчүп кетип, каякта билип алдыңыз дейт. Кимсиң десем, жана Зардалда участковыйды муздады го дейт, ошо мен муздагам дейт. Мактанып айтып атат да. Акмак экенсиң дедим. Ал да бир кыргыздын жигити эле дедим. Жок дейт. Ал милиция эле дейт. Мага айткам дейт, мени камаганда, уруп тепкилегенде. Шашпагын. Биздин көчөдө да майрам болот, бизгиле келсин деп. Бизгиле келди, мына муздап салдым дейт. Бекер кылыпсың дедим аны. 1 саат 48 мүнөттөн келди. Карасам алса 5 чүрүп койду биздин балдарды, милицияларды. Анан келди, анан кийин айтты, ажеке дейт, мейли экөөнү коштум, 5 алып кетесиз дейт. Анан сизге бир өтүнүч дейт. Мен генерал Шамкеевке дейт, сөз берип койдум да келсеңиз жолуктурам деп. О сиздин жакын досуңуз кийин дейт. Кайра кетти, кайра 1 саат 48 мүнөттөн келди. Алыстан генерал келип атат, Шамкеев. Анан ошол жерде үчөөбүз сүйлөшкөндө, анан генерал Шамкеев көп нерсени айтып, ыйлап, анан кийин мени аз алып кеттиңиз дейт. Мен айттым, кечирип коесуз дедим, Анарбек дедим. Азыр мен 5 сурандым. Ушу 5 алып барайын Кыргызстанга. Кийинки базар күнү сизди алып кетем деп. Сөз бересиз, сөз берем дедим. Жумабай дедим. Жаш болсоңуз аке дейин дедим. Ушуну бир видеого тартып алайынчы дедим. Буну өлдү дешип атат дедим. Жок, мусулмандар сүрөткө түшпөйт дейт. Сиз түшпөй койгоңуз дедим. Буну сүрөп тартып алайын сизлерге плюс дедим. Генерал тирүү экен деп силер менен жакшыраак сүйлөшөт десем, мейли, сайдын жанына барып сүйлөшүңүз деп мына. Как раз мына генерал Шамкеев менен ана сайдын боюнда, артыбызда болсо Жума менен Мангани бүт куралчандар турушат, карап турушат, ашык сөз кетпесин. Баары ушу сүрөткө түшкөндөн кийин видео чыгып атабыз да. Алып туруп цензура кылды, текшерди видеону. Ашык нерсе алып салды. Уже генерал менен сүйлөшүп, кайра кайтып келип, анан отурсак айтып калды Жума менен Мангани. Ажеке дейт, сизге подполковник керекпи дейт, силерге дейт. Подполковник да барбы десем, бар дейт. Эч ким сурабай атат го дейт. Караса Жээнбаев Жолчаке деген. Ноокаттык, өзүм кайнагам экен, бар экен. Керек дедим ал. Эмне эч ким сурабайт дедим, билбейм дедим. Анан кийинкисинде ушу генералды алып кетейин деп сүйлөштүк аны. Анан жана 5 мына бошотуп келгенибиз, бул мына бул карамыкта 5 Анан ушу вертолетко отуруп биз Баткенге учуп кетип атабыз. Баткенден военный самолетко отуруп Кантка учуп келебиз. Мына Кантка учуп келгенибиз мына. Кантка түшүп эле мына намаз окуп атабыз, намаз окутуп калыптыр. Мына болсо акыркы япондор бошоткону, мына япондор мына бул кыргыз котормочу Өмүрбек. Мен жардамчым, мына сүрөткө түшкөнүбүз. Мен анда Карамыкта штабта болчумун. Ошол айыл өкмөттүн зданиясын штаб кылып алганбыз. Мага
ошо бир күн мурун Жанузаков чалып, мен менен прямо сүйлөшүп турган ошо маалда. Айтты, Бөрүбаев деди, эртең сага вертолет барат, өзгөчө охрана, на охрану обратит особое внимание. Должен быть трехрядная охрана должен быть деди. Болду, жарайт дедим, мен сиз айткандай бүтүрөм да, анан кийин эртең менен охрана койдум. Ошо Жанузаков айткандай 3 катар кылып. 1 саат 12-11-лерде вертолет келип конду. Bir 3 saat 4 saatten keyin Karaldığı жактан 5 машина түштү, джип. Алардын ичинде куралданган, күчтүү куралданган боевиктер бар экен. Алардын ичинен мен бир гана Шокту Искендер таныдым, башкасын таныган жокмун. Көрсө алар ошо 5 кишини алып келген экен, алмаштыруу процесси жүрүп атыптыр. Ошол 5 кишинин арасында 2 японец болчу. Процесс башталды, аларды бизге өткөрүп берди. Аларга кандайдыр бир документтерди, чемодандарды биздикилер беришти. Ошентип процесс бүткөндөн кийин вертолет учуп кетти. Баткен тараптагы биринчи болгон бетме-бет согушкан бул 90 күнгө жакын убакыт алды. Себеби башталган кезде биздин аскерлер, биздин жоокерлер, чек-арачылар тоо аймагында согушка даяр эмес болчу. Анан эч качан ушул бизге курал алып бирөө кирип келет деген ойдо да жок болчу. Ошон үчүн аскерлерди даярлоо бул бир топ убакытты талап кылып калды. Ошон үчүн созулуп кетти. Ал эми экинчи жолу 2000-жылы болгон окуяда болгону 26 күндүн ичинде талкалап кууп чыкты. Дагы бир кошумчалап кетейин. Бизде боевое слаживание башталганда ошол генерал-майор Исмаил Исакович баш болуп, генерал-майор Садиев экөө бойго кирердин алдында жоокерлердин формаларын кийип көрүп, оор бронежилетин кийип көрүп, каскасын кийип көрүп, өтүгүн кийип көрүп, ошолорду кийип алып өздөрү басышып, тоого чыгып көргөндөн кийин жок, бул солдаттын өтүгү менен, солдаттын каскасы менен тоодо жүрүш кыйын экен. Биз облегченный вариант форма таап солдаттарга кийгизишибиз керек деп заказ менен Бишкектен жоокерлерге кроссовка алдырып, жаңы обмундирование алдырып, ночной бинокльдерге чейин алдырып, сухой паёкторго чейин алдырып дополнительный. Ошентип качан гана даяр болгондо жоокерлер биз передовойго боевой задачаны аткарганга киришкенбиз. 20 жыл өтүп кетти, согуш бүткөндөн бери. Бирок айтып атышат, ошондо солдаттар эрди көрсөткөн эмес, акыбалы начар, не боеспособный дегендей сөздөр жүрүп атат да. Мен бир эле өзүм көргөн, күбө болгон окуяны айтып коеюн. Самолеттор келип бомбалап атканда, неизвестные самолеты, ошол маалда өз көзүм менен көрдүм. Жаш жигиттер укмуштай эрдик көрсөт десем болот. Вот ушунчалык жерде жатып алып, асманды карап, автоматтан биринчи окту чыгара баштады. Анан кийин пулемет, анан дагы 2-3 жатып алып бири-бири менен сүйлөшүп турушат. Эми буякта кым куут, баягы бомба түшкөндөн кийин теректер урап атат, үйлөр урап атат, дем, жанагы сасык, жыт, укмуштай чыдагас. Буякта раненелер, буякта немелер болуп атат. Ошондо дагы ошол солдаттардын эрдигине мен таң калдым, таң бердим. Баткен коогалаңы, Баткен окуясы деген сөздөр буга чейин көп болуп келген. Чын-чынына келгенде бул баягы орусча айтканда полномасштабный эле согуш болду да. Ошол убакта президент Акаевдин указы менен мобилизация болду, резервисттер чакырылды, атышуулар болду, регулярный армиябыз катышты, ал жактан курал колдонду, бул жактан курал колдонду.
каза болгондор болду. Бул деген сөз окуя коголоң эмес. Жөнөкөй термин жалпысынан бардык терминдер менен карап келгенде бул чыныгы эле согуш эле. Согушту согуштар айтышыбыз керек. 99-жылы шундай окуя болду. Бизге абдан өкүнүчтүү болду. Мамлекетке кыйла зыян келди, элге зыян келди. Адамдар курман болду. Bir adam aytar, şol bayrakları körgen adam 3 ay düşüme girdi, çolsulup oygalıp jattım dedi. Bana ette 3 kışlağımız tınçıvayca tünde uhtay albay Batkenge o adırgıday maşına yok piyada kaçtılar. Bala çakasını kötörüp kaçtılar. Bir yette üye jayı kalgan yok. Üye jayı şundayça kaldı. Eşigini kelttivay ketkenler diyem kördük. Eşiklerini kelttivay ketdi. Endi şunçalık kıyınçılık boldu Bayıbek'tin nemesi menen bana özümüz manşette yaşaganımız men bana ette kelelbey kaldık. Bizim eginimiz kaldı, tiginimiz kaldı, malımız kaldı. Hiç nersege karavay kettik. Boldarda alıp. O yaka varıp Batıken'de 1 ay durup kaytıp geçsek bizde kartışkavuz diye mal yaptır. Makavuz diye mal yaptır. Büt yaş egin alınbay kaldık. Adamların yaşağı kıyım olup kaldı. Солдаттар кіргеннен кейін өзіміз жергілікті комиссия түздік. Райондың деңгейінде администрациядан, айл өкіметінен болып біз әрбір үйге келіп ушул жерде огородын эсептеп, кимде канча соток картошкасы болгон, будай болгон, үйдөн килемин алып кеткенби, атын алып кеткенби, эшегин алып кеткенби, фамилиарный кылып бүт чыгымдарды шол мезгилдеги баа менен зардалын өзүнүн чыгымы 26 миллион ашык кылып эсептеп, биз шону район администрацияга бердик, кийин областка бердик. Бирок эч ким акырга чыгарган жок. Ошол боюнча ошол документ жокто болуп кетти окшойт азыр эми. 26 миллиондон ашык эл зыян тартып жөнүп отуруп калды. Бизде немеден депутаттардан келип, Карамышкина деген кыз келди, орус кыз. Онон Пирматов деген келди, yana bir жигит келди. Мына чегаранын министринин замын деп ол келди. Бизди келип ушундай элдерден кабар алып, анан кеңири сүйлөштүк, отурдук. Айттылар, мына светиңер жок экен, машина жолуңар жок экен. Кантип жашап атасыңар? Туулган жерибиз экен, өскөн жерибиз үчүн жашап атабыз. Бирок чегарачыларга бизде салымыбыз бар. Чегарада да биз эле кошо кыйланып кооруп атабыз деп. Жокул. Ана бири айтты, телефон жөнүндө. Буга нече миң адам болуш керек экен деп бир депутат ошентиде Пирматов айтты. Бул застава бар деди. Жайлоолор деди. Жазында ел мынча көп каттан буга онсыз эле курса болот деп, бизде кубанды да үмүт кылып турабыз энди. 99-жылгы ошол коргонуу министерствосунун башына өткөн кыйынчылыкты унутуп койдулар да ошол күнү. Азырга чейин мисалы үчүн Зардалда байланыш жок. Азырга чейин свет жок. Жол жок. Мына 8 ай адамдар ушул жол менен каттайт. 4 ай гана мал жак менен каттайт. Ушуга мен мамлекет өзү стратегический айыл болсо, бул жерде 76 адам оңой эмес да, курман болгон. Тажикстанга жакын, бир күндө кирип келет бул жерге. Азыр деле коркунуч бар бул жерде. Дагы эле ошондой болчу болсо, ушул байланыш, ушул жол жок. Ошол неме өзү кайталанат да. Урматтуу замандаштар, биз ушул 1 сааттык көрсөтүүбүздө мындан 20 жыл мурун болуп өткөн Баткен согушун чагылдырганга аракет кылдык. Баткен согушу кыргыз эли үчүн чоң сыноо болду. Бул согушта кыргыз жарандары өзүнүн улуттуган сезимин, ар намысын, ынтымагын, биримдигинин күчтүү экенин көрсөтүштү. Ал эми кыргыз эли үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын эгемендүүлүгү үчүн салгашып курман болгон баатырлар менен биз сыймыктанышыбыз керек. Тарыхта алар өз ордун табыш керек. Жана мактоого жана дактоого татыктуу деп ойлоймун. Анткени алардын жасаган эрдиктери келечекте жаштарды мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого үндөйт.